ыргытпай кайра салып туруп кайра эле иштетип салса болот. Бул Бишкектеги желим чогултуп, аны кайра иштеткен ишкерлердин жайы. Мында желимди иштеткен бир канча уюм жайгашкан экен. Алардын бири биз бүгүн баш баккан Апкел долбоорунун кеңсеси. Столдун бетин жасаса болот, стулдун бетин жасаса болот, жана эт кескен тактай жасаса болот. Жаңы жылдын алдында биз ушу пластиктен лист жасап, андан ончук вырезать эттик. Ёлочка, жылдыз, ушундай статуэтка кылганбыз. Элге түшүнүктүү жана жеткиликтүү болушу үчүн уюштуруучулар долбоордун атын Апкел деп атап, 2 жылдан бери иштетип жатышат. Анда бизге ишин көрсөтүп жаткан Айбектен сырткары дагы 2-3 адамдан турган чакан топ иш алып барат. Бишкектин көчөлөрүн үймө-үй кыдырып, желим чогултуп, ага кайра жаңы жашоо берүү бир топ түйшүктү талап кылат. Ушул пластикти алыш үчүн биринчи бул шредер деп коет. Бул майдалайт да пластикти. Ушака крышкаларды салып туруп, анан ушу майдалаганда мына ушундай уже даяр мындай сырье алабыз. Бул таза жуулган сырье. Анан кийин ушул сырьену алгандан кийин бул термопрессте ачабыз. Ачып продукцияны ушака салабыз. Продукцияны салып, анан ушу 250 градустан кийин анан уже ысыта баштайбыз. Анан ысыгандан кийин бул ошо эрип отуруп, эртеси уже муздагандан кийин ушундай жакшы продукция алабыз да. Анан уже керектүү нерселерди уже барып кейстиртип, анан жасай баштайбыз. Айбек жана анын кесиптештери таштандынын көбөйүп, экологиянын бузулушун алдын алуу үчүн бул чакан ишти аткарып жатканын айтышат. Ал үчүн таштандыны кайра иштетүү негизги иш. Пластик ушу 7 түргө бөлүнөт. Бул биринчи түрү деп коет. PET полиэтилен терафталат. Крышкасы 2. Бизге ушу 2 эң жакшы материал 2 керек да. Ушу менен көп иштешебиз. Апкелдин командасы жасаган буюмдарын ар дайым эле сата бербейт. Алар түшкөн буйрутмага жараша иш алып барышат. Көп учурда белекке беришет. Бул инжектор деп коет. Ушу менен жанакы подстаканниктерди жасаса болот. Муну экструдер деп коет. Бул экструдер пластиктен жип сыяктуу калың кылып чыгарат да. Бул Апкел проекти. Биз ошо адамдарды пластикти ыргытпай, ушундай жерлер бар, ушу Бигрин сыяктуу, ушу биз сыяктуу ошолорго тапшырып, ушу переработка кылсакпы деген ой менен ачылган бул проект. Сааттын формасын кестирдик, эми ушу механизмин салып саат жасайлык деп атабыз. Длинный удлинитель забрали, что ли? Как? Длинный удлинитель. Айбек Тынаевдин жанындагы Максат Абдижелил уулу 21 жашта. Ал өзүнүн командасы менен желимден түрдүү нерселерди жасайт. Алар жасаган отургучтун алгачкысы Бишкектин көчөлөрүнө коюлган. Жөнөкөй скамейкалардын айырмасы бул погодага эч кандай мындай не взаимодействует да. Анткени мисалы темир скамейкаларды койсоң ал заңдап кетет. Жыгач скамейкаларды койсоң ал чирип кетет. Биздин пластик скамейкалар эч нерсе болбойт. Погодага эч кандай взаимодействие болбойт. Экинчи жакшылыгы бул скамейканы башка адамдар бузуп кетсе, болду. Биздики болсо кайра аны алып келип туруп, кайра переработка кылып туруп, кайра ошол жерге ошол эле скамейканы коюп кое алабыз. Максат жана анын командасындагы балдар өздөрүн кирпи деп атап алышкан. Алар кирпи сыяктуу жаратылышка зыяндуу нерселерди илип кетип, арылууга жардам кылгылары келет. Апкел долбоору учурда Бишкек жана Каракол шаарларында иштейт. Келечекте бүткүл Кыргызстан боюнча иш алып баруу планы бар. Бир гана Бишкекте эмес, бүтүн Кыргызстанга мындай скамейкаларды койгум келет. Желим таштанды классындагы эң узак жашоочулардын катарында экенин эске алып,
Анын көбөйүшү глобалдуу маселе экенине карабастан, өлкөдө бир да мамлекеттик кайра иштетүүчү ишкана жок. Кайдыгер эмес жарандар мынтип колунан келгенин жасап келүүдө. Зинат Самарбекова, Жамааттык медиа.